Тема китеп окуунун пайдасы. Китеп окуу жетиштүү деңгээлде бааланбай келет. Адамдардын көбү китеп окуунун ордуна өзүнүн сүйүктүү сериалын көрүүгө ашыгат. Биз канчалык көп окусак, ошончолук дүйнөгө көз карашыбыз, кругозорубуз кеңейет жана айланадагы адамдардын ойлоруна көз карандырбой, ар кандай ситуацияда башка бурчтан караганга, туура жыйынтыктарды чыгарууга жөндөмүбүз өнүгө баштайт. Эгерде сиз окуп алган маалыматтарыңызды унутуп калган болсоңуз деле, сиздин сөз байлыгыңыз өсөт. Кандай гана адабиятты окубаган адам болбосун, анын ар тараптан чеберчилиги китеп окуган адамга салыштырмалуу алда канча чоң экендиги далилденген. Сөз байлыгынын болуусу мурда сизге түшүнүксүз болгон темаларда баарлашууга, башка адамдарга ойлогон оюңузду так жеткирүүгө керек болот. Эске тутуу жакшырат. Көркөм адабият же болбосо илимий адабиятты окуу учурунда сиз эсиңизде көптөгөн каармандарды, терминдерди сактоого туура келет. Ошого байланыштуу канчалык окусаң, ошончолук жакшы маалыматты эсте сактоого оңоюраак болот. Жашоодо адамдардын ысымын оңой жаттоого, башкаларды конт коюп угууга жөндөмдүүлүгүңүз өсөт. Китеп окуу өмүрүңдү 2 жылга узартат. Китеп окуганда мээ клеткаларынын арасындагы байланыш күчөйт. Китеп окуу эске сактоо жөндөмдүүлүгүн жакшыртып, депрессия менен күрөшүүнүн жакшы ыкмасы болуп саналат. Окуу стрессти төмөндөтөт. Окумуштуулар менен дарыгерлер изилдеп чыккандай, стресстин адамдын организминдеги оорулардын 60% себепчиси болоорун айтып келет. Узак убакытка созулган стресс инсультту 50%, жүрөк-кан тамыр ооруларынын болушун 40%га жогорулатат. Ал эми китеп окуу стресстин деңгээлин 68%га төмөндөтө алат экен. Болгону 6 минут китеп окуу жүрөктүн согушун жакшыртат. Окуу уйкусуздукту дарылайт. Көптөгөн адамдар жатар алдында телефон, планшет карап жатышат. Алардан чыккан көк түстөгү жарык организмдеги мелатониндердин бөлүгүн алсыратат. Ал эми жатар алдында китеп окуу уйкуну чакырат. Китеп окуу адамдарды кыйын учурлардан алып чыгууга жардам берет. Кээ бир адамдар китепти чындыктан качуу деп эсептешет. Бирок, илимий изилдөөлөр көрсөткөндөй, китеп окуу коомдогу жөндөмдөрдү жогорулатаарын көрсөткөн. Жана ошондой эле китеп окуу жашоого максат коюуга көмөктөшөт. Адам китепти канчалык көп окуса, ошончолук жакшы каармандарга окшошуп, жашоосун китептегидей кызыктуу кылып жашоого умтулат. Андыктан көп окугандан эч качан тажабайлы.